KGSP тапшыруу үчүн эмне кылыш керек? Кантип тапшырыш керек? GSP бул өзүнүн стипендиясы 800. Топик 5-деңгээли, 6-деңгээли уровень болсо, ага өзүнчө беришет стипендияны. Ар кандай акысыз программа менен келдим, мен стипендия алып окугум келди кайра. KGSP бир гана магистратура эмес, бакалавриат дагы, анан exchange дагы, exchange'терге дагы, бир жылга окууга дагы стипендиялар бар. Бакалаврды Инал Арабаев атындагы мамлекеттик университетинен бүтүргөм. Негизи эле чет өлкөдө окуу менин кыялым болчу. Бул 2 жол бар. Мындай түзмө-түз. Анан 5 студент же 6 студентти тандап алышат. Кыргызстан боюнча. Ооба. Корей тилинен топик бул Кыргызстанда 2 жолу тапшырса болот. Бир эле сөздү билбей калсаң, уже сен ал бир сүйлөмдү түшүнбөй каласың да. Саламатсыңарбы? Сиздер менен Кыргыздын Данияр аткенде болот дейм. Өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз. Саламатсызбы? Менин атым Жумаева Насипа, Жалал Абад шаарынан болом. Кореяга мен 2018-жылы келип калдым. Буга чейин бакалаврды Кыргызстандын Инал Арабаев атындагы мамлекеттик университетинен бүтүргөм. Ал жакта да бакалаврда корейс тилин окуп бүткөм 4 жыл бою. Андан кийин универде 2016 бүткөндөн кийин 2 жыл Бишкекте корей тилинен котормочу болуп, мугалим болуп иштеп, андан кийин 2018-жылы ушул KGSP деген программаны жөнүндө Корея агайларым аркылуу билип, анан 2018 ушул документ даярдап, KGSPден ошо окууга өтүп кеттим Кореяга, магистратурага. Ошентип 2018 документтерди даярдап, август айында окууга Кореяга келип калдым. Азыр магистратура 2 курсту окуп бүттүм. Факультетим бул жакта дагы корей тили, филология корей тили. Кыргызстанда дагы филология корей тили болчу бакалавр. Анан ошону эле улантып, корей тилин дагы тереңирээк окуйын деп, магистратурада дагы ошол эле филология корей тили факультетин тандадым. Түштүк Кореянын Тэжон шаарында жайгашкан Ханнам университетинде окуйм. Бул университет жөнүндө айта кетсем, Тэжондо негизи жакшы, Тэжон шаарынын ичиндеги жакшы университеттердин бири. Бул жакта деген сабактарды корей тилинде окуса да болот, анан англис тилинде да окуса болот. Ушул эле Ханнам университетинин ичинде Linton School деген колледж деп койсок болот. Ал жакта бүт сабактар англис тилинде болот, бакалавр дагы бар, магистратура дагы бар. Бирок негизи Ханнам университети бул бүт сабактар, факультеттер көбүнчө корей тилинде болот. KGSP тууралуу айтсам, KGSP бул Корей мамлекетинен каржыланган программа. Бүт бары акысыз. Сен Кореяга келе жатканда дагы Корей мамлекети сага билетти алып берет. Кореяга келген билетиңди алып берет. Андан кийин бул жакта окуп атканда контракт бүт бары бесплатно, акысыз. Андан сырткары ай сайын стипендия берет, каникул убагында да берет. Биз азыр магистратурада окуп жатканым үчүн азыр мен диплом жазып жатам. Ошо дипломго кеткен бүт каражаттарды дагы KGSP программасы төлөп берет. Ошондой эле мен окуумду жакшы аяктап, Кыргызстанга кайтып аткан кезде дагы KGSP программасы мага Кыргызстанга кетип атканда да билетимди дагы алып каржылап берет. Айына $800 стипендия алабыз. KGSPге тапшырыш үчүн негизи документтери башка университет же башка программалар менен окшош эле болгону, бул программадан эгерде сен бакалавриатты кызыл диплом менен бүтсөң, же болбосо көп ийгиликтерге жетишкен болсоң, анан корей тилинен топик, корей тилин текшерүүчү экзамен бар. Ошол экзаменден жогорку балдарды алсаң, мисалы 4/өйдө балдарды алсаң, окууга өткөндөгү жеңилдиктер көп болот. Эң негизгиси
эми башка университетке да өткөндө сенин окуу пландарың окуп бүткөндөн кийин эмне кыласың, конкретный пландарың жөнүндө сен жазышың керек. Study план деп коет. Ошол сыяктуу жазышың керек болот. Бул KJSP'де көбүрөөк. Мен билишимче мен 3 парактай жаздым окшойт. Study план деле 3 парак жазасың. Анан конкретный эмне пландар болуш керек, конкрет сенин ойлоруң болуш керек, жазыш керексиң. Анан кийин өзүң жөнүндө автобиография, өзүң жөнүндө. Кайсы тилде булар? Мен негизи KJSP корей тили аркылуу өттүм да. Мен бакалавриатта корей тили менен бүткөнүмө байланыштуу корей тили менен өттүм. Ошол топиктен 5-уровень алып, эми негизи бул топик деген 6га чейин болот. Эң жогорку балл 6 балл болот. А мен ошол 2 жыл мурун 5ти алып, ошол 5 менен өттүм. 5-уровень менен. Ханнам университет жөнүндө каяктан билдиңиз? Кантип билдиңиз? Ханнам университетинен негизи биздин Бишкектеги Ишеналы Арабаев мамлекеттик университетинде баары билгендей эле корей тилин күчтүү окутушат. Мугалимдер бүт баары түштүк Кореядан келген мугалимдер. Мен 2012 ошол бакалавриатка тапшырганда, Арабаев тапшырганда эле күчтүү болчу, мугалимдер да күчтүү, корейцтер болчу. Ошолор сабак берип, анан мага айткан, эгер сен жакшы окусаң, биз сени Кореяга акысыз окууга жиберебиз деп. Сен эч кандай акча төлөбөйсүң, бүт баары акысыз болот деп. Анан мен тилге өзүмдүн кызыгуум аябай күчтүү болгондуктан мен университетке кирерим менен корей тилине болгондой кызыгуум артып, анан мен Кореяга барып, негизи эле чет өлкөдө окуу менин кыялым болчу. Анан ошол кыялыма жетиш үчүн мен окуп, анан 1 жыл окуп, бакалавриатта, анан экинчи курста окуп атканда мен агайларым келип айтты, сен жакшы окуп атасың, ошон үчүн биз сени Кореяга акысыз окууга жиберебиз деп. Анан мен күтүүсүз болду мен үчүн. Анан сүйүнүп эле, макул болуп эле документтеримди даярдап эле. Анан ушинтип Ханнам университетине мени жиберишти. Көрсө, Ишеналы Арабаев мамлекеттик университети биздин Ханнам университети менен контракт бар болчу экен. Договор түзгөн экен, окуу боюнча студенттерди алмаштырып окуу боюнча. Ошентип келип калып, анан 2014 Кореяга келип, Ханнам университетине келгем. Анда дагы 2014 жылы exchange программа менен 1 жыл келип, анда мен тил окуганмын. Языковой курс болуп, тил курсу болуп, 1 жыл бир гана корей тилин окуганмын. Корей тилин окуп, ошентип кетип, анан кийин дагы келиш керек экен. Кореяда окуу системасы мага аябай жагып калып, анан мен Кореяга келишим керек экен деп кайта өзүмө сөз берип, анан ошентип кеттим 2015 Кыргызстанга. Анан ал жакта да ошентип окууну, бакалавриатты ийгиликтүү аяктап, Кореяга келүү жолдорун ар кандай акысыз программа менен келдим. Мен стипендия алып окугум келди кайра. Ошентип келип калдым. Кайра Ханнамга келем деп 2018 кайра Ханнамга келип калдым. KJSP деген программа бул 2 жол бар. Мындай түзмө-түз университетке документ тапшырсаң болот. А экинчи жолу бул деген посольство аркылуу, элчилик аркылуу университетке тапшырсаң болот. Элчилик аркылуу KJSP менен документ тапшырсаң университетке, Кореянын университетине 3 университетти тандай аласың. Бир убакта 3 университетке документ жиберсең болот. Эгерде сен өзүң түзмө-түз университетке документтериңди жиберем десең, анда сен бир эле университетти тандай аласың. Ошон үчүн мен ойлонуп отурбай эле, мен мурда Ханнамга келгеним үчүн, бул жакты билгеним үчүн, ошон үчүн сразу эле Ханнамга эле документимди жибердим. Ошондо өзүңүз тапшырдыңыз? Түзмө-түз, ооба, түзмө-түз жибердим документим Кореяга. Мен Кореядан кабыл алышты, ошентип кайра Кореяга келип калдым. Анан бул KJSP'нин дагы бир жакшы жери, KJSP бир гана магистратура эмес, бакалавриат дагы, анан exchange дагы, exchange'терге дагы 1 жыл окууга дагы стипендиялар бар. Мисалы мен 2014 бакалавриатты окуп жүргөндө Кореяга 1 жыл окууга келдим деп айтпадымбы? Ошондо дагы мен KJSP'нин JKS менен келгем. Бул дагы бесплатно, акысыз болчу. KJSP'нин ичиндеги эле JKS программасы. Ошол программа мен 1 жыл exchange болуп келип, анда дагы билетимди, бүт окуумду баарын төлөп беришкен. Мен келип, бул жакта 1 жыл акысыз окуп, анда дагы ай сайын стипендия алып, анда 800дөн азыраак. Неге дегенде бул 1 жылдык окуу, анан тил окуу.
тил, корей тилин окуунан курс болгон үчүн азыраак берет. Канча бергенде? Анда менин оюмча 700, мен эсимди айтсам $700 болушу мүмкүн да. Ооба. Магистратура дегенде бул изилдөө да. Изилдөө, бул изилдейсиң, сен ксерокопиядан чыгарасың, китептерди сатып аласың, дипломго көп деген барактар кетет, изилдөө ал жак бул жак болуп акча көп кетет. Ошон үчүн дагы менин оюмча көбүрөөк берет го деп ойлойм да. Стипендияны. Билимим менен Кыргызстанга буюрса кайтып барып, мугалим болуу кыялымда. Бир эле мугалим болуу эмес, мугалим дагы, анан корей тилинин котормочу дагы болгум келет. Анан университетинде көрүп тургандай азыр биз дагы жатаканадабыз. Ооба, бул негизи 10 этаждан турат. Анан жатакана көргөнүңүздөй условиялары баары бар. Компьютер колдонсоң болот. Бул жакта деген фитнес зал бар. Бул артылса стадирум. Сабак кааласаң барып сабак окуй бересиң. Бул биринчи этажында. Анан экинчи этаж уже комнаталар болуп, бир комнатада негизи 4 кровать бар. Анан бирок азыр деген бир комнатада 2ден кыз жашап атабыз. Анан условиялары бардыгы жакшы, бирок бир минус жери кухня жок, ашкана жок. Сырттан чыгып тамак жейбиз. Ошондо сизге айына канча акча кетип калат? Айына негизи эле кыздар көп кетирет деп ойлойм. Балдарга караганда. Биз деген семестрга 4 ай болсо алдын ала төлөйбүз, вперед төлөйбүз акчаны. Общагага 550 вон, 550 миң вон да. Анан $350 кетет го дейм. Же аябай эле Кореянын эки жактарына барып путешествие кылбасаң 250 кетиши мүмкүн да. Бул тамак ашка. Тамак ашка эле, ооба. Жатакана 550 миң вон, тамак аш менен $250. 250. Анан аябай эле тамак ашка эле ошончо кетет. Анан эки жакка чыгып достору менен жолугуп кофешопторго барганда $300-350 кетип калат. KGSP кенен иштет экен да? Ооба, кенен жетет. Жакшы эле. KGSP өзүнүн стипендиясы бар, топик 5-деңгээли, 6-деңгээли уровень болсо, ага өзүнчө беришет стипендияны. Анан KGSP негизи жакшы программа, бүт барын Корей мамлекети каржылайт. Анан KGSP жыл сайын студенттерди алышат. Бакалаврга алат, магистратурага алышат. Кыргызстандан жыл сайын 5-6дан студент өтөт. Жалпы магистратура менен бакалавр кошкондо? Жок, бул магистратура эле. Кыргызстандан бүт жеринен ошентип бул KGSP'ге өткөндө ошол Кыргызстанда бүт кыйын студенттер документтерин тапшырып, өздөрүнүн пландарын жазып, стади план жазып, өзү жөнүндө жазып, баарын так жазып, анан Кореяга жиберет. Анан Корея ошол Кыргызстандан дагы кыргызстандык студенттердин документтерин карап, ошол жактан эң жакшы жазган бааларды окуган, магистратурада окуган бааларын карап, дипломун карап, анан 5 студент же 6 студентти тандап алышат Кыргызстан боюнча. Сонун суроо пайда болду. Корей тилинен топикке даярданганыңызда ар бир уровень деңгээлди көтөрүш үчүн канча даярдангандыңыз? Канча убактыңыз кеткен? Топик, корей тилинен топик бул Кыргызстанда 2 жолу тапшырса болот. Мен бакалаврда окуп уже эле корей тилин окуп баштаганда эле жыл сайын тапшырчумун. Биринчи тапшырганда 2 уровеньди алганмын. Андан кийин дагы тапшырып, жыл сайын өзүмдү текшерип, тапшырып атып, анан бул деле топик деле экзамен оор эле. Ал жакта аудирование бар, жазуу бар, грамматика бүт бары өзүнчө бөлүнгөн тапшырмалары. Буга даярданыш үчүн көп эле убакыт кетет. Сөздөрдү жатташ керек, угуш керек, аудирование кылыш, угуш керек. Анан сен экзаменге кирип бир эле сөздү билбей калсаң, уже сен ал бир сүйлөмдү түшүнбөй каласың да. Эми чет тили ошондой эле орбот да, бир сөз билбей калсаң эле уже сен түшүнбөй каласың. Ошон үчүн 2 ай, 3 ай даярданабыз го дейм. Өзүнчө топик деп китебин алып, ошол китепти ачып, окуп, угуп, сочиненияларды жазып 2-3 ай даярданабыз. Топик тапшыруу үчүн канча келет? Бир экзамен тапшырганга канча акча төлөйсүздөр?
Кыргызстанда топик регистрациясы 550 сом болуш керек. Арзан экен. Ооба, мурда арзан болчу, 200 сом, 300 болчу. Андан эми азыр ушундай 550 сом болуп кымбаттап калды. Кореяда дагы кымбаттады. Кореяда дагы топикти тапшырса болот, өзүнүн Кореяда бирок жылына 4 жолу, 5 жолу тапшырсаң болот топикти экзаменди. Кореяда дагы канча эми доллар вонго айтсам болот? 55 миң вон да. 55 миң. Ооба. Бир экзамен. 55 миң вон, ооба. Жөнүндө дагы бир кененирээк айтып бере аласызбы? Бизи корей тилинен экзамен болгон үчүн көп угуш керек. Аудитория да бар да ал жакта. Угуш керек, ырларды же бирөө менен сүйлөшүп, практика кылыш керек. Эң маанилүү, важный жерлер практиканын. Практика кылыш үчүн не только сүйлөшүш эмес, диалог эмес, кино, сериалдарды көрсө болот. Ошону көрүп дагы, ошол дагы көп тажрыйба, билим берет, ооба, жардам бере алат. Сиз кантип даярдандыңыз эле? Мен Эффективдүү неме жолдоруңузду айтып берсеңиз, кеңештериңиз. Мен деген сериал, негизи корей сериалын аябай кызыгып көрөм. Кей-поп анча кызыкпайм. Мен негизи корей тилине кызыгам. Мен эң биринчи кызыгым бул корей тили. Мен мектепте окуп чыкканда эле негизи чет тилдерге аябай кызыгуум күч болчу. Английский, орус тили, корей тили. Корей тилге болгон кызыгуум ошол мектепте окуп жүргөндө эле сериалдар аркылуу, күчүмпө эмес, ага чейинки тарыхый сериалдарды көп көрчүм. Ошондон көрүп атып, корей тили мага мындай назик, ошол Жумон тарыхый сериал, ошолорду көрүп, үй бүлөбүз менен көрүп, үй бүлөм көрбөйм десе да болбой, мен жок көрөбүз деп алар дагы көндүрүп корей сериалына ошентип көрүп атып, корей тилине болгон кызыгуум күчөйдү. Жумшак тил болуп көрүндү, мен көзүм ошондой бугулду. Анан мектепте окуп жүрүп эле, анан мен деп мен корей тилин окуйт экенмин. Өзгөчө тил окугум келди, өзгөчө чет тилин окугум келди. Английскийди окугум келчү, бирок англис тилин и так эле көп адамдар окуйт, билет дедим дагы. Анан мен бир аз башкача чет тилин окугум келип атат деп, анан ошентип корей тилин тандап калдым. Ошондо сиз кино көрүп атканда сиз корей тилинде көрөбүз, субтитр менен? Эми мектепте окуп жүргөндө билчү эмесмин да корей тилинчи. Котормолору менен көрчүм. Субтитр менен көрчүм. Субтитр менен көрүп, ооба. Бирок ошондо эле сериал көрүп атып эле мен сөздөрдү көбүн жаттап алган болчумун да. Жазышын билбейм, бирок көрүп атып эле бул сөз угуп атып, бул сөз бул турбайбы деп көпчү сөздөрдү уже корей тилин окуй электе мындай слух эметип жаттап алгам да, билип алган болчумун. Ошентип атып менин кулагым көнгөндө окшойт. Анан сериал көрүп, азыр болсо сериалды дагы кызыгып көрөм. Анан субтитр жок эле көрөм, түшүнүп жакшы эле. Ошол сериал көрүү дагы, түшүнүп көрүү дагы мага топикке болгон жардамы чоң. Жаштарга болгон кеңешиңизди айтып туралы. Жаштарга кандай кеңеш бересиз? Жаштарга окуп аткан, окуп бүтүп аткандар, мектепте, университетте окугандар. Жаштарга кеңешим өзү кылгысы келген жумушту, кесипти тандаса көп ийгиликтерге жетет деп ойлойм. Ошондуктан окуш керек деп айтмакмын. Мечтага жетиш үчүн, целдерди ишке ашыруу үчүн окуш керек, аракет кылыш керек. Мен муну каалайм, тигини каалайм, анан мен бул кесипти каалайм, мен мындай болгум келет деп оозу менен эле айтса, ал ишке ашпайт. Ошон үчүн ошол сенин мечтаңа жетүү үчүн аракет кылыш керексиң. Аракет кылып, окуп, эч качан чөкпөй, кайсы жерде болбосун билим алса болот. Кайсы жерде кандай университет болбосун, адам өзү кызыгуусу болсо, окугусу келсе, өзүнө ишенсе, ал кайсы жерде болбосун окуп өзүнүн максаттарына жетет деп ойлойм. Ошон үчүн азыр мектепте окуп аткан окуучуларга да айткым келет, кесибиңерди, өзүңөрдүн профессияңарды, университетти туура тандагыла деп айткым келет. Туура тандап, баардык өзүнүн тилек ой максаттарына жетип, өздөрүнө ишенип, эч качан чөкпөсүн каалайт элем. Өзүндөрүнө студенттер, жаштар, окуучулар баары өздөрүнө ишенип, алдыга гана умтулуусун каалап кетем.
кандай десем, сизге чоң рахмат.